Өлкө аймагындагы акыркы учурларда кылмыш кырсык окуяларын чагылдырган телекөзөт көрсөтүүсү назарыңыздарда. Өзüm машина барсаң, мына чыкайын ал балдардан. Молодой человек, выслушайте меня. Машина моя. Балыкчы шаарындагы рейд учурунда майы кызматкерлери күмүш түстөгү Мерседес үлгүсүндөгү автоунааны токтоткон учурда инспекторлорго баш ийбестик көрсөтүп, андан ары жолун улайт. Көп узабай токтотулуп текшерүү учурунда айдоочунун жанында унаага тийиштүү документтер жок болуп чыккан. Айдоочуга тийиштүү айып кагазы толтурулуп, унаасы айып короосунан орун алды. Ал эми бул көк түстөгү жол тандабасты рейд учурунда инспекторлор токтоткон учурда баш ийбестик көрсөтүп, жолун андан ары улады. Көп узабай токтоткон учурда айдоочунун жанында айдоочулук күбөлүгү жок болуп чыккан. Унааны күбөлүк жок башкарууга болбойт экенин түшүндүргөн соң айдоочуга айып кагазы толтурулуп, унаасы айып короосунан орун алды. Бишкек шаарындагы рейд учурунда майы кызматкерлери көк түстөгү Mitsubishi үлгүсүндөгү автоунааны токтоткон учурда айдоочудан аралыктан спирт ичимдигинин жыты келип жаткандыктан наркология бөлүмүнө барганда Жақсырақ айтып отырсаң, отар отпай, отыр. Отырсаң, отырып қалсаң, жөнінде, ұшырбай. Отырсаң, сен ешкім көті, отыр. Ұрасың ба? Андай стой-сторан. Жоқ, өзім машина барсаң, мына чыкайын ал балдардан. Мына момын. Отырып қалсаң, жөнінде, жөнді қалсаң. наркологиялык тесттин жыйынтыгы айдоочунун мас абалында экенин тастыктаган соң айдоочуга тийиштүү айып кагазы толтурулуп, унаасы айып короосунан орун алды. Ал эми бул күмүш түстөгү Toyota үлгүсүндөгү автоунааны рейд учурунда инспекторлор токтотушкан.
апа, үчөө айдаган болбой. Машина меники. Оформление бар меники. Мен сұрадым. Водитель айдаган, үчөө айдаган болбой. Айдоочудан спирт ичимдигинин жыты келип жаткандыктан наркология бөлүмүнө баргандан баш тартып жатса, жанындагы апасы да унаадан түшүп, инспекторлордун ишине тоскоолдук жаратып жатты. Снимаю. Не, пусть сама снимет. Все прокинет. Не пьяные, это мы же с тобой не этот, не брать, правильно? Тыкать не надо, давай. Я еще шатаюсь, падаю, тянется. Да? Айтор эч кандай тыянак чыкпасын билишти окшойт. Айдоочунун наркологиялык тесттин жыйынтыгы айдоочу мас абалында экенин тастыктаган соң айдоочуга тийиштүү протоколдор толтурулуп, унаасы айып короосунан орун алды. Балыкчы шаарындагы рейд учурунда Toyota Mitsubishi үлгүсүндөгү автоунааны инспекторлор токтоткон учурда айдоочунун жанында унаага тийиштүү күбөлүк жок болуп чыккан. Күбөлүк жок, айдаганга болбойт экенин түшүндүргөн соң айдоочуга тийиштүү айып кагазы толтурулуп, унаасы айып короосунан орун алды. Ал эми бул кызыл түстөгү Nissan үлгүсүндөгү автоунааны инспекторлор түз сызыкты кесип өтүп кеткендиктен токтотушкан. Түшүндүрүү иштерин жүргүзгөн соң тийиштүү протоколдор толтурулуп берилди. Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук мамлекети тарабынан жүргүзүлгөн Кыргыз Республикасындагы диний экстремисттик жана террористтик уюмдарга каршы аракеттенүү боюнча алдын алуу иш-чаралардын алкагында Хизбут-Тахир диний экстремисттик уюмунун мүчөлөрү жана тарапташтарын түшүндүрүү боюнча иштери жүргүзүлүүдө. Көрүлгөн профилактикалык иш-чаралардын жыйынтыгында Сузак районунун тургуну Кыргыз Республикасынын жараны радикалдык көз карашынан эл алдында баш тартканын билдирди.